Мер сүйүүчүлөр достор. Ешка дегендер комментарий жазабыз. С-класс дегендер лайк басабыз достор. Мына мер сүйүүчүлөр барбы? Жарыңыздарчы мына. Эки тазасы келип калды. Бул действительно тазасы тугандар. Без вложения баягы акчасы кызыктырбайт дегендер ушул мерстерди көрөбүз. Экөө тандамайга 8,5 миңге коюлуп атат. Бул деле 8,5 миң, бул деле 8,5 миң. Экөөнү келтирип проверка кылыңыздар да алыңыздар. Ешка сүйүүчүлөр комментарий жазабыз. С-класска уже лайкты басабыз, а? Азыр бир серия көрсөтөйүн. С-классын чыгарылган жылы 2003 таза рестайлинг достор. Таза япошка дейинчи. Таза япошка. Бул состоянияны караңыздар. Балондор дагы өтө жирный протекторде. Зимний деке. Мына дискаларын жаңылышкан караңыздар. Повторитель поворот бар экен достор. Бул кузовко химическанын да кереги жок, баягы полировканын деле кереги жок. Только айдайсыздар. Мотору, коробкага гарантия берем деп атат. Мына. Так, ешканы азыр көрсөтөм. Мынаны көрсөтүп берейин. 2003 болсо буларда присоска жок, а? Же барбы? Жок, а? Мына тазалыкты караңыздар. Достор, 2025 жылкы машиналарда да мындай комплектация жок азырчы. Мына тонировканы алып калат экен, тонировка берилбейт дейт. Мына электросиденье, подогрев, авдув сиденье достор. Муну айтып олтурсак түгөнбөйт. Люк бар. Кожанын состояниясын караңыздар. Өтө таза экен. Ушуга чалыңыздарчы, баткендин өзүндө болот. Мына тазалык ушунча болот го дейм. Сөз жок бирок. Эми мына эшканы карап коюңуздар. Бул кыскасы эки достун машиналары достор. Эки дос, эки мерс алып келиптир да. Мунун деле балондору жакшы. Мына ромашка жараштуу дискаларында. Үчүнчү хозяин деп атат мына эшканычы. Документтен проблема жок. Лобойлор таза, буда деле люк бар экен. Бирок мерстин өтө тазалары келди да. Ушуга жетишиңиздер. Мынаны караңыздарчы, тазалыгыны. Мындай эшкалардан достор, мен азыр ушуну эле көрүп атам да, тазасынычы. Эми бизде да, башка жакта эми бар. Негизи баткенде айтканым ушул болуп атат азырчы. Тандаңыздарчы, кайсынысы сиздерге жагып атат мерстерден.